Бүгін жақынқы шығыш қана емес, бүтіндей дүйнөлүк коопсуздук системасы тарыхый сыноонун алдында турат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын Иранга койгон ультиматумунун мөөнөтү бүгүн 7 апрелде аягына чыгууда. Ассаламу алейкум, кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга каттала кетиңиздер. Бул жөн гана дипломатиялык мөөнөт эмес, бул аймактагы чоң согуштун башталышы же жаңы геосаясий келишимдин шарты болушу мүмкүн. Биз бүгүн дүйнөлүк маалымат агенттиктеринин соңку 24 сааттагы расмий маалыматтарына таянып, башкы оюнчулардын позицияларына терең анализ жасайбыз. Алгач Америка Кошмо Штаттарынын кадамдарына токтолсок. Washington Post жана Reuters агенттиктеринин маалыматы боюнча, Ак үй Ормуз кысыгын ачуу боюнча талабын өзгөртүүсүз калтырды. АКШнын коргоо министрлиги жакынкы чыгыштагы бардык аскердик объектилерин, анын ичинде Катардагы Эль-Удейд жана Бахрейндеги 5-флоттун жогорку көчүрмөн даярдыкка келтирди. Пентагондун расмий өкүлдөрү эгерде Тегеран ультиматумду четке какса, Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун штабтарына жана мунай терминалдарына алдын ала бекитилген тизме боюнча сокку урууларын ачык билдиришти. Бирок Иран Ислам Республикасы бул басымга карата өзүнүн аскердик саясий жообун даярдады. Ирандын расмий ИРНА агенттиги Тегерандын жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин чечимин жарыялап, өлкө ар кандай агрессияга катаал жана пропорционалдуу жооп кайтарарын эскертүүдө. Иран бүгүн Ормуз кысыгына кошумча ракеталык комплекстерин жайгаштырып, эл аралык суу жолдорун толук көзөмөлгө алгандыгын көрсөттү. Бул кадам дүйнөлүк мунайдын 20%дан ашыгы өткөн жолду коркунучка кептеп, батыштын экономикалык кызыкчылыктарына түз сокку болууда. Эми дүйнөлүк ири оюнчулардын позицияларына кайрылалы. Анткени алардын кадамы бул жаңжалдын масштабын аныктайт. Орусиянын ТАСС агенттиги Кремлдин расмий билдирүүсүн жарыялады. Москва Америка Кошмо Штаттарынын ультиматумун эл аралык укукка каршы келген агрессия катары мүнөздөп, Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин макулдугусуз күч колдонууну кабыл алгыс деп атады. Фактыларга таянсак, Орусия Иранга зарыл болгон чалгындоо маалыматтарын жана аскердик техникалык көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Кытайдын позициясы бул жерде чечүүчү мааниге ээ. CCTV телеканалы билдиргендей, Пекин Тегерандын эгемендүүлүгүн колдойт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарынын бир тараптуу санкцияларын дүйнөлүк сооданын туруктуулугун бузуу деп атап, Иранга карата согуштук аракеттер болсо, Кытай өзүнүн энергетикалык коопсуздугун коргоо үчүн тийиштүү кадамдарга барарын эскертти. Фактылар көрсөткөндөй, Кытай учурда Ирандын мунайын сатып алган эң ири кардар бойдон калууда. Индиянын абалы бул жаңжалда өтө татаал. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Нью-Дели АКШ менен стратегиялык өнөктөш болгонуна карабай, Иран менен болгон соода байланыштарын үзгүсү келбейт. Индиянын тышкы иштер министрлиги тараптарды дипломатиялык жолду издөөгө чакырып, Чабахар порту сыяктуу биргелешкен долбоорлордун коопсуздугуна тынчсыздануусун билдирди. Индия үчүн мунайдын баасынын көтөрүлүшү ички экономикалык туруксуздукка алып келет. Ал эми Түркиянын расмий позициясы тууралуу Анадолу агенттиги маалымдады. Президент Режеп Тайип Эрдоган Израилдин агрессиясын айыптап, Иранга карата жасалган ар кандай аскердик интервенция аймактык чоң согушка алып келерин эскертти. Анкара Иранга каршы санкцияларга кошулбай тургандыгын жана өзүнүн аймагын Иранга каршы аскердик аракеттер үчүн бербей тургандыгын так кесе билдирди. Евро биримдиктин позициясы тууралуу France Press жана BBC агенттиктери кенен жазып чыгышты. Брюссель Трамптын администрациясын жардын кырынан кайтууга үндөп, дипломатиялык терезени ачык калтырууну сунуштап жатат. Евро биримдик үчүн согуштун башталышы бул жаңы миграциялык толкун жана энергетикалык кризис дегенди түшүндүрөт. Financial Times жазгандай, Европанын ири өлкөлөрү Америка Кошмо Штаттарынын ультиматумуна толук кошулбастан альтернативдүү чечимдерди издөөдө. Сауд Арабиясы жана башка араб өлкөлөрү бул кырдаалда өтө этият жана нейтралдуу позицияны карманышууда. Араб мамлекеттеринин лигасы согуштун жайылышы аймактагы өнүгүү программаларын токтоторун билдирди.
Сауд Арабиясы өзүнүн мунай инфраструктурасына Иран тараптан жооп иретинде сокку болуусуна чочулап, Америка Кошмо Штаттарынын аскердик аракеттери үчүн өз аймагындагы базаларын колдонууга чектөө койгону кабарланууда. Япониянын позициясы да өзгөчө мааниге ээ. Рейтер агенттиги билдиргендей, Токио Иран менен салттуу жакшы мамилесин колдонуп, ортомчулук кылууга аракет кылууда. Япония үчүн Ормуз кысыгынын жабылышы бул экономикалык блокада менен барабар. Ошондуктан Япон дипломатиясы Вашингтонду сокку уруудан карманууга чакырып жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши бүгүн кечинде кезексиз жыйынга чогулат. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы эл аралык коомчулукту гуманитардык катастрофанын алдын алууга үндөдү. Бирок Коопсуздук кеңешиндеги вето укугуна ээ өлкөлөрдүн ортосундагы карама-каршылык бирдиктүү чечим кабыл алууну кыйындатууда. Урматтуу көрүүчүлөр, фактылар көрсөткөндөй, дүйнө азыр экиге бөлүндү. Бир тарапта АКШ баштаган күч колдонууну жактагандар болсо, экинчи тарапта Орусия жана Кытай баштаган Ирандын эгемендүүлүгүн жана дипломатиялык жолду колдогондор турат. Трамптын ультиматумунун мөөнөтү бүтөөрүнө сааттар калды. Ар бир мүнөт чечүүчү мааниге ээ. Биз окуялардын өнүгүшүнө бардык расмий булактарды эске алуу менен бейтарап жана так көз салууну улантабыз. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.